Биз кыздарыбызга бардык нерсени үйрөтөбүз. Турмушка чыкканда хоп дешти, кайненеңде хоп дешти, күйөөңө хоп дешти. Ар бир нерселени ортого коюп, жоош болгон кызым, тарбиялуу болгон, идиштерди өзүң жуугун, кирлерди өзүң жуугун, таза кармагын, аны кылгын, муну кылгын деп айтор кыздарыбызга бардык нерсени үйрөтөбүз. Бирок урматтуу энелер, эже карындаштарым, кыздарыбызга бир нерсени үйрөтпөй атабыз да, бул илимди. Кызмат кылуу бар, бирок аны түшүнүк менен. Жөнөкөй сүйлөөнү түшүнүү бар, аны парасат менен түшүнүү бар. Бирдекени кылуу бар, алдын ала кылып коюу бар. Бул парасат деп аталат. Бул нерсени жеткирбей атабыз да. Ошондуктан бул илимди жеткириш керек. Ошондуктан бүгүн парасаты жок болуп, өз алдынча илими жок болуп, динден түшүнүгү жок болуп, баягы зулумдун астында, караңгылыктын астында төбөлүп калып кетаткан кыздар бар, кыйынчылыкта, кордукта. Илимди бериш керек кыздарыбызга сөзсүз түрдө. Бүткүл дүйнөнү оңдойн десең кызыңды окут. Айылыңды оңдойн десең кызыңды окут. Жашоону өзгөртөйүн десең кызыңды окут. Кыз баланын кереги жок, окуштун башка дегенин токтотуш керек. Биз ооба дешти үйрөтөбүз кыздарыбызга, хоп дешти үйрөтөбүз. Бардык нерсени иштерди үйрөтөбүз, бирок ушу илимиге маани бербей калабыз. Илимиге маани бер.